Урматтуу телеөрөрмандар, биз менен бирге болуңуздар. Биз көрсөтүүбүздү алдыга карай уланта беребиз. Мына азыркы сюжетте айтылгандай, Семетейчи Сейдене апабыз быйыл мына 100 жашка толмок экен. Андыктан биз коногубузду тааныштыра кетели. Алыкул Осмонов атындагы адабий сыйлыктын лауреаты, маданияттын мыкты кызматкери, акын жазуучу Сейдене апабыздын кызы Бактыгүл Сейитбекова эжекебиз келип отурат. Саламатсызбы? Саламатсызбы, кош келипсиз. Кутман таңыңыз менен. Таң жакшы башталдыбы? Кандай тосуп атасыз бул жакта таңды? Жакшы, эң жакшы. Өзүбүздүн мекенге келгенде мекендин таңына эч нерсе жетпейт. Жакшы тосуп атам. Жакшы, эжеке мына Сейдене апабыз 100 жашка толмок экен. Деги эле ушул боюнча айтып келет, көп окумуштуулар да айтат, негизинен бул аял затынан биринчи чыккан манасчы, Семетейчи. Сиз эми кызы болгондон кийин бул сизге кандай айтып берчү эле, баягы элге жетпеген дагы бир жакшы бир сырлары, сырдашып баягы эне болот дегендей кандай болуп айтып калгандарын айтчу белесизге? Ооба. Биз бала кезден эле ушул апамдын Семетейин угуп чоңойдук. Үйдө абдан көп сөз болчу. Жана жогоруда айтып кетпедиби, Омор Соронов агайыбыз ушул атам ушул үч илтекти Манас, Семетей, Сейтекти үн чыгарып окуп берчү экен деп. Апам буга чейин эле айтканда, айтып, анан кийин китептер чыкканда дагы ошону алдырып окутуп уккан. Эми ошондо ойлойм, өзүнүн бир куржунун, чыгармачылык куржунун казынасын, көрөнгөсүн толуктаса керек. Жаса мүмкүн салыштыргандыр. Себеби дегенде варианттар ар башка да. Саякбай Каралаев атабыздын варианты такыр башка, Сагынбай Орозбаковдуку башка, апамдыкы такыр башкача. Айырмаланып, кандайдыр бир лирика, бир жумшак, жеңил лирический саптары көп кездешет. Кандайча болуп айтып калганы эми ошо согуштан кийинки жылдар экен. Менчелиги эми эч ким жакшы билбес апамды. Ошо дайыма кийин чоңоюп калып эс тартып калганда кадимкидей эле кызыгып сурап, апам жөнүндө китептерди жазбадымбы? 2 китеп чыкты. Анан Жыпар Исабаева жазып чыкты бир китепти. 3 китеп чыкты негизинде. Анан ошондо сураганда айтчу, согуштан кийинки жылдар деп. Эми ошол убакта муну айта алган эмес. Себеби дегенде атеизм өтө күчтүү болгон. Анда бир көз ачык же бир түш көрдүм дегенде түз эле апарып камап коюшчу да. Анан ошо согуштан кийинки жылдар экен, отунга да жетпей шыбак жакчубуз дейт. Эшикте кемеге казанга отун жагып, балдары жаш экен, ошондо от жагып, нан жапкан экен казанга. Нанымды алып коюп, кара чөгүнгө чай койгом дейт, суу кайнатканы. Ошо нанын үйгө алып кирип эле кайра чыгып чайына чыккан экен. Чыкса эле эшигимдин алды кылкылдаган атчан аскерге толуп калыптыр дейт. Бир эсе таң калып, бул кандайча болуп кетти деп өзүмө келе албай эле таң калып карасам, ошо ортодо ак сакалы жайкалып, ушул ак сакалы төшүнө түшкөн бийик ак калпакчан ошо мен бакай абаңмын деп камчы менен жаңсап көрсөтүптүр. Бул биздин Манас ханыбыз. Биз Бейжиңге баратабыз. Алтын сакал Айкожо, күмүш сакал Күнкожо деген элчибиз ушул деп бир элчини көрсөттү дейт, ак сакалы жайкалган. Анан Манас ханыбыз, биз сага ишеним бердик. Сен бизде айтасың, биз азыр намаз окуу үчүн токтолдук дегенби, ушундай деп айтат да. Анан ошондо эми апам айтат, мынтип Бакаеваны так карадым, көрдүм дейт, дана көрдүм. А мен Манас атаны көрө алган жокмун дейт. Манас атаны минтип караганда эле алгач ошо ак куланы көрдүм. Ак куланын бийиктиги 4 этаждан бийик экен деп айтчу, өзүнүн сөзү менен. Анан бул Манас атаны көргөн Саякбай атага эле буйруган. Мен Манасты көрдүм, анан Манас аян берип атат дегендерге ишене албайм дечү өзү. Анан эмнеге көрө алган жоксуз десем, ошо арман кылчу, мен суу жүрөк карай албай койдум, корктум деп. Себеби сүрүк муш экен. Капталында Карачаар Кабылан, оң капталында Чолок Көкжал Арстан сол жагында жана эпоста айтылгандай эле дейт. Анан ошодон коркуп, мен сүрүүнөн коркуп карай албай койдум, өтө сүрдү экен деп. Бул бир кыргыздын багына жаралган баатыр экен да.
деп. Мен аттан өйдө көрө алган жокмун. Бир эле мындай бир элесин гана көрүп жүрөгүм түштү деп. Ошол жерден эле көйнөк, кенен көйнөк кийчү апам. Өмүр өткөнчө эле өзүнүн көйнөгүн өзү тикти. Ошол көйнөгүн этек чүмкөнүп эле жатып калат экен. Канча жатканымды билбейм дейт. Башын чүмкөп эле анан ойгонсом балдарым мачка ызы чуу, чайнегим соолуп калган, кайрадан чай коюп, балдарым курсагын тойгузсун дейт. Мына ошол күндөн мага тынчтык болгон жок дейчү. Ошол күндөн тынчтык болбой, ошол күндөн кайра түшүнө кирип, учуруп, жардан учуруп, ушунчалык бир кыйнап, айтасың деп кыйнайт дейт. Же айта албайм дейт. Жаш экен ал убакта. Анан кайын журту бар, кайнатасы бар экен. Анан ошол такыр шарты болбой өтө кыйналат. Анан элдин алдына чыга албайт экен. Анан ошол кезде анан 4 эркек уулу катар болот. Арызбек, Дөөлөтбек, Мырзабек, Таласбек деген. Ошол баатырларга жолуккандан кийин өзүнүн айтуусу боюнча баатырлардын арбагына дуушар болгом деп койчу. Ошол убакта төрөгөн уулу Таласбек өтө чоң бала төрөйт экен. Эми Манастай эле бала төрөп койдуң деп атам ошентсе баатыр болот бул десе, Манас оор, Манас деп койбойлу деп Таласбек коюшат экен. Ошол ушунчалык бир алып бала төрөлгөн дейт. Анан балдар, мен жаман балдарды төрөбөпүрмүн көрсө деп ыйлачу. Ошондо анан акырында айтат экен, Манас ата, мен шерлериңди алам деп. Ошо шерлериңди алам десе да түшүнбөпүр да. Мен кайсы шерлерим бар эле деп. Көрсө ошо 4 уулу экен. Анан 4 уулун биринин артынан биринин катарынан алып коет экен. Ба чуркап, кол аякка жарап тескери жүргөн балдар. Эми энеге 4 баланын күйүтү оңой эмес да. Ооба, ооба. Анан ошондо эмне кыларын билбей бир четинен Манас атанын жүгү, Манас айтуунун жүгү, экинчи жагынан 4 уулунун күйүтү. Анан ушундай бир акыбалда калып кыйналганда анан айта баштайт экен. Ошондо дагы акырында да кыстап атып салабыз деп ушинтип чекесине ак келтени таккаганда анан айтат экен, бирок арман кылчу, ушуну мен мурда эле мен өзүмдү ушинтип коркутушпайбы, шерлеримди албай деп. Анан ошол убактан баштап кичине кошуна колоңду келиндерди чакырып айтып, аз-аздан үйдөн айта баштайт экен. Анан бул айта баштаганда кайнатасы атамдар туура эмес түшүнүп, жинди болуп кетти деп эл. 4 уулунун күйүтүнөн жинди болуп атат, эмне кыларын билбей деп. Бирок ошентип айтып жүрүп отуруп, анан акырында ошо бир слеттун үйдөн айтып жүрүп, слет болуп калып, ошол жерде анан өзүлөрүнүн классташы, атам менен апам бир класста окуптур. Анан ошо дагы ошол убакта апамдын багына Ашыралы Токтоналиев деген классташы ошо Кетмен Төбөдө башкарма экен. Элдин алдына слет болуп атканда мен айтайын, токо ошо чыгып айтайын дедим эле дегенде уруксат берет экен да. Уруксат алып берет экен, карыяларды уруксат алып берет экен. Ошондо биринчи жолу айтып, ошондон кийин айта баштайт экен. Бирок ошондо дагы Манас айтуусуна, Семетей айтуусуна Каныкей эне, Чыйырды эне, Айчүрөк ушулар келет экен. Мына бизди айтчы, кыйналба деп. Сен Манастан корксоң бизди айткының деп. Мына бизден башта деп Каныкей эне жардам берет экен. Ошондуктан апамдын эң биринчи айткан темалары Каныкейдин тайторуну чабышы, Каныкейдин букарга тентигени, Айчүрөктүн түшү, Айчүрөктүн Семетейди издегени, ушуларга байланыштуу окуялар. Андан кийин анан арбытып отуруп Семетей баатырды толугу менен көрдүм дейт. Семетей баатыр ушу баатырлардын эле сулуусу дечү. Эң сулуусу, Алмамбет армандуусу деп. Анан ушу Манас атадан башкасын бүт эле көрдүм деп. Ушу Манас атадан, Манас эпосунан чоң казатты айтчу, баатырлардын өлүмүн айтчу. Бир 3 теманы айтчу, эми Семетей эпосун толугу менен айтат. Семетей эпосунда айтканда эң сонун вариантында эң сонун саптар бар. Лирический аялдын стилиндеги эпос. Манас атанын сүйүүсү. Манас бардык эмеде айтылат, бирок Манас менен Кыз Сайкалдын сүйүүсү апамдын варианттагындагыдай башка вариантта жок. Муюуга турган сөз болду. Чындыгында анан мынакей сиз дагы жөн апанын кызы эмес экендигиңизди далилдеп келатасыз дегендей, мынакей бир топ китептериңизди, чыгармаларыңызды биз кубалап, социалдык тармак аркылуу андан кийинкиси эмне болду деп атып окуп келатабыз дегендей. Анан сизди дагы ушул бир кандайдыр бир жүк артылды да сизге дагы апаңыз ошондой болгондон кийин, баягы сизге айтып берип аткандан кийин тарыхын, анан
сизди дагы ушул төрөлүп, ушу сизди өз ат коюп ушинтип карап атканда дагы акыл эске киргениңизде дагы бир кыздуу болуп, бир кубаныч болсо керек, менин бир жолумду, учугумду уулай турган кыз. Ал эле эмес, чыгармачылык жактан дагы бир таасирлери боюнча айтсаңыз. Биз 4 кызбыз. 4 кыз, 2 уул болчубуз. Эми 2 уулу ошо апамдан кийин өтүп кетти. Анан кыздардан мен деги эле эң кичүүсүмүн. Кыздардан кичүүсүмүн. Анан апам мага өтө эле оор жүк артып кетти. Эми бир убагында бала байт экенбиз. Анан убагында абдан эле мен сезип, байкап ошо апамдын кандай адам экенин, кандай казына жаткан экенин сезип эле колуман келишинче жазып жүрдүм. Турмуш эми алыска кетишти. Ушу алыска кетип иштегендин бирден бир себеби дагы ошол апамдын китептерин чыгаруу, апам жөнүндө китепти чыгаруу, өзүмдүн китептеримди чыгаруу максат болду. Апам жөнүндө эң эле бир жакшы нерсе, апамдын өзү жөнүндө Семетейчи Сейдана деп китеп чыгаргам. Ошону апам өзү көрүп калды. Өзү көрүп калып, кармалап, окуп, көрүп. Негизи баягы кичине кезде мен атамдын дагы, атам мугалим, өзүм биринчи мугалим. Атамдын дагы салымы чоң болду менин акын жазуучу болушума. Өтө китепти жакшы көрчү эле. Зора Сооронбаеванын китептерин издеп жүрүп сатып алып келип берчү мага. Ошол мектепте окуп жүргөн кезде. Зора Сооронбаева эжебизге өтө таасирленип мен чоңойдум. Анан ага кошумча апамдыкы болду. Эми ал чыгармачылык жолу өзү менен, андан тышкары дагы бул Манас дүйнөсү бир сырдуу дүйнө экен да, изилденип бүтпөгөн дүйнө экен. Бул канча кыргыз жашай бергенде, бул кыргыз менен жашай бере турган илим экен да. Бул биз кыргыздын эле багына жаралган ушундай бир эпос экен да. Бул бизде кыргызга гана энчилүү. Башка улуттардан мындай эпос жок да. Анан ушунчаны ооздон оозго өткөрүп алып айткан. Анан ушу ооз эки түрүндө сакталып келаткан эпос бул өтө чоң нерсе. Анан ушул бизде апам жылдыга бир союз союп Куран окутчу. Анда да чоң баатырларым тойбой калат деген сөз бар эле. Ошентип чоңураак союз союп Куран окутуп, анан түш аяндарын айтып, ушу Манас атанын арбагы Өрүктүгө келип кыштайт, жылуу деп дечү. Ушу Токтогулда Өрүктү деген жер бар. Анан жылга ушу зыяратка Таласка барчу элек. Эми ошону апам өтүп кеткенден агам экөөбүз аркалап жүрдүк. Агам өтүп кеткенден мен аркалайм. Жол жобосу көп. Ошол салт санаасын, ошо жасаган нерселерин бүт жасап келатам өзүмчө. Эми үйүмдө уулума дагы үйрөтөм. Эмне болот, эмне жок. Эми деги адам деген аманат да. Анан ушул кокус мен жок болгон күндө дагы сен ушуларды жасашың керек балам. Дайнеңдин жасап жүргөн жумуштары, баатырлардын арбагына ушуларды алдында жасачу эле деп. Анан эми колдон келишинче, ал жетишинче аркалаганга аракет кылып келатам. Кандай деңгээлде, кайсы деңгээлде аткардым билбейм. Бирок мен колумдан келишинче, башка ишим калса калат, бирок апамдын ушу Манас атага байланыштуу иштерин болушунча алдыга жылдырып келем. Жакшы, анан ушул Сейдана апабыз Манас айтып калгандан кийин, элге кеңири таанылгандан кийин деги эле ошол өкмөт тарабынан союз мезгилинен бери кандай көз караштар, камкордук алына баштадыбы, китептери чыгып? Ооба, китептери чыккан жок. Союз убагында кароо конкурстарга көп чакырып жүрүштү. Дайыма барып, дайыма байгелүү орун менен кайтып жүрдү. Анан Акаев президенттиктин тушунда эмгек сиңирген артист деген наамды берди. Мен өкмөткө нааразычылык деле жок. Эми китебин чыгарабыз деп кайсы бир акимдин тушунда Токтогулда марафон өткөрүп акча чогулган. Акча чогулуп, мен анда Москвада элем. Анан алынысы ошол боюнча жок болуп кетиптир. Анан ошондон кийин китептер чыккан жок. Бирок Илимдер академиясынан байма-бай үйгө жиберип, жаздыртышып, алтын фондуга тапшырылды. Жаздырып алынгандар бар. Анан мен кийин өзүмдүн күчүм менен ошо эпос Семетейди чыгардым.
эмесин апамдын вариантындагыны. Анан эми быйыл дагы ушу бир жаңыртып кайра чыгарып койсомбу 100 жылдыкка карата деген да оюм бар, пландарымда. Эми Кудай буйруса, аманчылык болсо көрө жатабыз. Анан баягы ыргашыктуу эми ошончо эпостастан айтып аткан киши сөзсүз акын болот да. Жана да айтып кетпедикпи ушул Атай Огонбаев менен айтышкан экен деп. Айтып калчу элесизби? Айтып берген муну. Эми муну мен элдерден угуп апамдан сурагам. Апа, сизди ушинтип Атай менен айтышып, Атайды жеңип койгон дейт деп. Сиз эмне айтышчы да билеңиз десем, жок кызым, мен эч убакта айтышкан эмесмин дейт. Анан ошол Атай келипир деген анда жаш курактар экен да. Анан ошентип Атай ырдап, комуз чертип айтышып атат, бир үйдө ушинтип аткан дейт. Анан баарыбыз бардык дейт, жашпыз дейт. Анан ошо токтолдук, бир келин менен айтышып аткан экен. Анан эле айтышып атып эле ушундай жеңип таштады дейт. Анан жеңип эле ушундай же ошол убакта жоро ичишүү экен. Жоро дегени жана бозо салып ошо кезек менен биздин азыркы шерине сыяктуу окшойт. Анан ошондо жоро бозого дагы ичип алган окшойт дейт. Ушундай умурулуп эле тиги ушундай эле кетмен-төбөлүктөрдү жаман кылып атат дейт. Анан тиги жеңиле баштаганда эле апамды түртүп курдаштар байым билсе керек го өзүнүн эмесинде, чөйрөсүндө. Сен айтыш, мына биз жеңилип баратабыз табастыктарга деген экен. Анан ошондо Атай атабыз да бир жумуш менен келген экен да. Анан ошо келген жумушун айтып койгон экен апам. Айтып эле анан дароо эле токтоп, дароо эле айтышпай ошо жеңилген экен. Ошо бир жалаага калып, кетмен-төбөдө баш калкалап жүргөн убак экен да. Ошондо ушу кантип жеңиңиз эле десем, бир 4 саат эсимде калыптыр. Алатай менен Кулатай ашып келген экенсиң, жалаага калып Атайым качып келген экенсиң деп ушинтип айтышкан экен. Анан ошондо эле талуу жерге тийген. Талуу жерине тийген. Антпей койсом жөн эле тиги келиндин бою башына асылып эле умурулуп атат дейт жана эмет. Анан ошондон кийин эле эми дароо эле токтотуп жеңилди. Ошондон кийин Атайды жеңген деген сөз калды деген. Ыргашыктуу болчу, жазган ырлары да бар болчу, өтө кыйын жомокчу болчу. Эми убакыттын тардыгы, жетишпегендик, башка оокатка алаксыткен адам баласы. Апамдын жомогун жазган адам эле бир топ чоң жазуучу, балдар жазуучулук болуш керек. Жомоктору шумдук. Биз жомок менен чоңойдук. Мен эми азыр ушу неберелериме айтып берем апамдын жомокторун. Эми ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дейт. Апамдын жомоктору деп бир чыгарып койсом деп дагы максат кылып жүрөм. Бул кыргыз эл жомокторунан кем калбаган жомоктор да, сонун жомоктор. Анан дагы бир сонун касиети өтө чоң кошокчу болчу. Кошокчу болчу, апам кошкондо бул ыйлабаган адам калчу эмес. Анан дагы ушундай бир салт санааны аябай катуу сактаган аял эле кудагыйлар өткөндө ошо кичүү кызым мен болгон үчүн түйүнчөгүн мага көтөртүп алчу. Кудагыйлар өткөндө баратсак эле эми аял киши обычно боз үйгө киргенде ыйлайт го. Эркектердей болуп эле алыстан эле эме кошоон заңгыратып кошуп, үнү да бийик адам эле заңгыратып кошчу. Мен уяла берчүмүн. Апа, боз үйгө киргенде эле ыйлабайсызбы эл катары? Десек, жок деп, анан ушундай заңгырап кошуп барып, анан эл билчү, баратканда эле боз үйдүн эшигине стульчик коюшчу, стул. Ошек отуруп да бөйрөктү таянып туруп да бир 5 мүнөт кошуп, анан боз үйгө кирип кошчу. Анан ошондо балдарды да тыйып койчу бала чакасында. Седенен кошоону кал деп. Эл үнсүз өпкөлөп ыйлап, ушундай бир өпкөлөп ыйлап калганга чейин кошчу да, жетер жерине жеткизгиче кошчу ушунчалык. Адамдын ар бир сапатына чейин алып чыкчу. Андан кийин тикмечи, оймочу болчу, айылдын шырдагын ойчу, өзүбүздүн шырдактарды оюп жасап. Мен азыр абдан баа берем, ушунчалык түйшүктүн баарын мойнуна алып, дагы ошончо үйдөгү чеберчилик. Азыр шырдаг эмес, төшөгүбүздү зорго кабыйбыз. Канчалаган шырдактарды жасап ар бирибизге, кайра элдин шырдагын оюп, ала кийизге түр салып, ушу эми ойлосом дизайнерлик эмелери бар экен да, ала кийизге ушунчалык башкача кылып түрлөрдү салчу. Жүндөрдү бизге тыттырып алып, боеп алып, андан кийин эч убакта апамдын көйнөгүн, кийимин бирөө тиккен жок. Көзү өтүп өлөр өлгүчөктү, 87 жашка чыкчактуу ушу
чапанын дагы өзү тигип кийди, көйнөгүн дагы өзү тигип кийди, баардык кийимдерин өзү тикти. Анан ушу көзөтөрдө дагы ушу бир башкача инсан экенин абдан ынандым. Биздин ар бирибиздин кошогубузду угуп, союшун күнүгө текшерип, мына мен жакындап калды, бир толо сапар алам деп ошо төшөккө жатканда да күнүгө бир маал чыгарып, өзүн чыгартып, союшун көрчү, семирдиби, семире элекпи деп. Ошо күнгө болжоду да. Анан ошо үңүлдөө ыйлап мен уят кылбагыла деп. Төртөөң тең уят кылбагыла үңүлдөө ыйлап. Кошооңарды даярдагыла деп. Эми түрүп жаткан апаңа кантип кошок даярдайсың? Ошону даярдатты бизге. Ушунчалык эми требовательный да, властный эле да. Канча жаш өмүр сүрдү? 87. 87. Жакшы. Эми баягы чындыгында манасчы, семетейчи жөнүндө бизге өзү бир күн айтсак, бир жума айтсак деле түгөнбөйт негизинен. Анан убактыбыз да биздики чектелүү болгондуктан тиги жактан дагы кабар келип атат. Китебиңизди кармап отурасың да, апаңызга жазган бир саптардан бир-эки айтып кетпесеңиз, бизди теле көрүүчүлөрүбүз дагы кечирбей калса керек. Эми апам жөнүндө жазган ырлар абдан көп. Эми целый китептерди жаздым, бирок ушу 2018 мартта жазыптырмын. Как раз 8 март жакындап калбадыбы? Апам Семетейчи Сейдананын жаркын элесине. Майрамдарда эстейм сизди, баягыдай куттуктоого апам жок. Жоолук көйнөк алуу ордуна Куран арнап жүрөгүмдө күйөт от. Жалгызсырап кетем анан, кыздарыңыз турса дагы сизге окшош. Жан дүйнөмдө бороон шамал, жакын мага сиздей адам болбосо. Бир жаралган жан элеңиз, баатырлардын арбактары колдогон. Түшүмдө көп жолугасыз, кусалыктан куурап анан ойгоном. Сиз жетишпей ушул күндө, алсыраган күндөр арбып чарчатат. Бул турмуштун түйшүгүндө, дагалды да кандай канча күн жатат. Кайрат берип кайыр өзүмө, мен эненин кызымын деп күч берем. Сизден калган мурастар көп, тагдыр мага ырабы көрүп жүктөгөн. Билбем канча актай алам, мага ишенген ишеничти бүтүрүп. Жолго чыккан күндөр алыс, оор сапарды зор максатты күтүнүп. Сиз өзүңүз бардай эле, талас көздөп зыяратка барабыз. Ишим калса калат бирок, биз күнбөзгө убакытты табабыз. Апа кебай бүгүн майрам, сизди эстебей кантип гана кое алам. Аман болсун ар бирине, алар барда гүлдөп турат бүт аалам. Баракелде, бар болуңуз. Мынакей ушундай залкардын кызы болушу өзү дагы бактылуу эле. Кыска нуска эркин микрофон берели. Эмне демек элем, мырзалардын майрамы жакында өттү. Алдыда жаркырап мынакей саналуу күндөрдө жаз келатат, жаз майрамы келатат. Азыркы айтып кеткен ырымдай эле ар бирине аман болсун. Ар бирине үйдүн туткасы, энелер аман болсо, чын эле аалам гүлдөп турат. Баракелде. Рахмат, сизге дагы өзүңүз жогоруда айткандай көп жүктөлгөн. Баягы Бишкек, Токтогул, Москва болуп жолуңуз алыс болсо дагы ушул жүктү аркалап келатасыз. Элдин сизден күткөнү көп. Дагы деле үмүт кылып күтө берет экенбиз, күткөндү үйрөнгөн адамдар. Андыктан дагы бир жүк тартабыз, дагы биз студиядан сизди узатабыз. Дагы жакшы жаңылыктарыңыз бар экен, буюрса, ал күндөрү да жолугушабыз деген бир ишеничти билдиребиз. Рахмат. Бар болуңуз. Урматтуу теле көрөрмандар, биз көрсөтүүбүздү алдыга карай уланта бермекчибиз.